Ассалаумалейкум, урматтуу мекендештер. Биз бир адамдан бир көчөт акциясынын алкагында азыр Алай районунун Тоолуу аймагында жайгашкан номер 45 Мадамбек Маназаров атындагы негизги 9 жылдык мектептин ушул айланасында мөмөлүү көчөттөрдү отургузуп атабыз. Албетте биз буга чейин 2020 жылда көчөт отургузганбыз, анда арчалар отургузганбыз. Көрүсүз, арчаларыбыздын баарын аябай жакшынакай кылып өстүрүшүптүр. Одон кийин 2024 дагы бул жака тикен жалбырактуу гүлдөр отургузган болсок, бул жылы келип мөмөлүү көчөттөрдү отургузуп атабыз. Албетте ушул мектептин жетекчилигине жана эмгек жааматына ыраазычылык билдиребиз. Биз берген жана өзгөчө демөөрчүлөр тарабынан келген көчөттөрдү жакшы көктөтүп, жердин кыртышына, айланасына, ошонун ичинде өзгөчө мектепке дагы колдонуп атканына аябай кубанычтабыз. Мектептин эмгек жааматына терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Биз ушу Элим Барсын кайрымдуулук фондуна бир адамдан бир көчөт акциясынын негизинде кайрымдуулук кат жаздык элек. Мына бүгүн алма көчөттөрдү өрүк, роза гүл көчөттөрдү алып келип эгип отурабыз. Биз быйыл эле эмес, буга чейин дагы Элим Барсын кайрымдуулук фонду менен ушундай көчөт эгип иштешип келгенбиз. Мына арчалардын, гүлдөрдүн баардыгы ушул Элим Барсын кайрымдуулук фондунан келген. Буларды биз ушинтип көктөтүп өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Бул арчалар көгөрүп, ушул мектептин айланасына жаратылышка көрк берүүдө, андан сырткары эгилген алма көчөттөр алды мөмө бере баштады. Биз ушул Элим Барсын кайрымдуулук фондунун бир адамдан бир көчөт акциясына терең ыраазычылык билдиребиз.